01.00.11.020 sandu diplom Исмаилов Фархат Датқабечке берилген эмес. Кимден кийин өлкө башчысына каршы сүйлөй турган болсо күндү карап таш урган мен бар да. Өзү жок азыр башка жакта. Сиз өзүңүз сүйлөйсүз го? Жок, башка жакта. Фархат мырза. Мен ал кезде мен бул иш менен иштеген эмесмин, мен ошон үчүн жооп бере албайм. Эгерде мисалы действительно диплому жок деген неме аныктала турган болсо, мандат алабыз да. Фархат Алимжановдун диплому боюнча бизге кат келген. Жогорку кеңешке Ата журт Кыргызстан партиясы менен шайланып келген депутат Фархат Исмаилов 17 ноябрдагы окуядан кийин көпчүлүккө таанылды. Парламентте депутат кызматташы Өмүрбек Бакиров менен кайым айтышып, экөө мушташып кете жаздаганда депутаттар ажыратып калган. Алардын чырына Өмүрбек Бакиров менен улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташеевдин кайым айтышканы түрткү болуп, Фархат Исмаилов атайын кызматтын башчысына жан тарткан. Мени пиширип жегиле колуңардан келсе. Мен өзүм жөнүндө сүйлөгөн жокмун. Мен эл шайлаган. Пиширип жегилесизме, кекиликсизби? Рахмат, болду. 39 жаштагы Фархат Исмаилов жогорку кызматтагы адамдардын таламын алгачкы жолу талашып жаткан жок. Ал буга чейин парламенттен президентти жактап, ага каршы сүйлөө күнгө таш ыргыткан менен барабар деген Исмаиловдун андагы сөзү кызуу талкууга алынган эле. Кимден кийин өлкө башчысына каршы сүйлөй турган болсо күндү карап таш урган мен бар да. Ал таш өзүңүзгө тийиши мүмкүн. Мында кичине бир сыйлап мамлекетке ушунда биздин өлкө башчыда эч ким 30 жылда эч ким андай жакшы иштерди алып барган эмес. Мына күч баягындай күчтүү жанагы баягы оружияларды алып келип мамлекетке 30 жылда эч ким мындай биздин бийлик башында турган президентибизде эч ким иштеген эмес. Сиз 30 жылда бир кирпич алып келген эмессиз. Мындан тышкары анын жана аты уйкашы дагы бир депутат Фархатбек Алимжановдун дипломуна байланыштуу чырга азыркыга чейин чекит коюлбай, иш жарым жылдан бери арасат абалда турат. Ошол эле учурда мурдагы депутаттар Орозайым Нарматова менен Ырыскелди Момбековго келгенде чечим тездик менен кабыл алынып, бирөө мандатынан ажыраган. Быйыл 8 апрелде Борбордук шайлоо комиссиясы улуттук коопсуздук кызматынан 2 депутаттын диплому жасалма экени тууралуу маалымат келгенин билдирген. Ошол маалда атайын кызмат мамлекеттик кызматкерлердин депутаттардын билимин жапырт текшерүүгө киришкен эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жасалма дипломдорду текшерүүнүн алкагында Борбордук шайлоо комиссиясынын жогорку кеңештин 2 депутаты Исмаилов ФДнын, Алимжанов ФАнын жогорку билими боюнча кабардар кылды. Конституциялык мыйзамдын 2 беренесине ылайык жогорку кеңештин депутаты болуп 25 жашка толгон, жогорку билимге ээ болгон жаран шайлана алат. Борбордук шайлоо комиссиясы билим берүү тармагындагы мамлекеттик орган берген документтерди карап чыгып, мыйзамга ылайык чечим кабыл алат. Бирок 8 айдан бери БШК ишти карап чекит кое элек. Азаттыктын журналисттери бул иликтөөнү жасап жатып, мамлекеттик органдар 2 депутаттын билимине байланыштуу суроодон жаа бою кача турганына күбө болдук. Апрелде улуттук коопсуздук кызматынан кат келгенде Борбордук шайлоо комиссиясы билим берүү жана илим министрлигине кайрылып, 2 депутаттын жогорку билими боюнча сураган. Мисалы баягы соттолгондугу бар же жок жөнүндө МВД менен биз кызматташабыз. Жогорку билимге ээ эмеспи, диплому барбы жокпу? Билим берүү министрлик менен, билим берүү министрлик өзүнүн подразделениялары менен кызматташат да. Биз ошол мамлекеттик органдардан официалдуу түрдө жоопту алгандан кийин, анан кийин биз чыйынга чыгарып отурумга чечим кабыл алабыз. Жогорку кеңештин расмий сайтында депутат Фархат Исмаилов 2006 жылы Кыргыз улуттук университетти, андан соң юридикалык академияны аяктаганы, ал эми Фархатбек Алимжанов алгач Ош мамлекеттик университетинде, кийин президенттин алдындагы башкаруу академиясында окуганы жазылган. БШКнын катын алган билим берүү жана илим министрлиги 2 депутат дипломун алган университеттерге кат жолдогон. Улуттук университет 2006 жылы Фархат Исмаилов деген бүтүрүүчү жоктугун документтер менен тастыктаган. Биз карап чыкканбыз, да, действительно мына эркиндей биз жооп бергенбиз. Биринчи, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетиндеги 2006 жылдагы бүтүрүү буйругунда жогоруда көрсөтүлгөн жарандын аты жөнү чыккан жок.
каттоо номери 72 серия СД 01001120 сандуу диплом Исмаилов Фархат Даткевичке берилген эмес деп биз ушуна жооп бергенбиз. Демек Фархат Исмаилов улуттук университетте окуган эмес. Значит, биз толук айта албайбыз. Анткени андай документ бизде жок. Бизде окуган эмес. Бизде катталган эмес, жок. Ал өзүнүн өмүр баянында бардык жерде улуттук университетте окуган деп көрсөтүп атат. Аны биз жооп бере албайбыз. Эмне болгон диплом болушу мүмкүн негизи? Ар кандай диплом жасатып алышы мүмкүн, ар кандай диплом алып алышы мүмкүн. Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин архивинде бүтүрүүчүлөрдүн маалыматы 75 жыл сакталат. Андан соң кээ бир документтер мамлекеттик архивге кетсе, калганы жок кылынат. Фархат Исмаилов окуу жайды аяктаганын айткан 2006 жылдан бери болгону 16 жыл өттү. Мисалы ошо личный дело жоголуп кетти деген күндө дагы ошо менен бүткөн студенттердин личный дело сакталат да. Ошонун ичинде жанагы жалпы приказ бар. Бүттү деген, же биринчи курска тапшыр деген, же курстан курска которул деген приказ калат. Ал мисалы үчүн бир эле дело жоголуп кетсе, ошо менен жоголуп кетти болбойт. Мисалы үчүн бизде 200 киши тапшырса, 200 кишинин ар бир делосунун ичине салынат приказ көчүрмөсү. Ошон үчүн ошол приказдын ичинде ошол көрсөтүлгөн группада ошол убакта ошол приказдын ичинде жок болуп атпайбы. Ошон үчүн биз айта албайбыз, бул биз окуп бүткөн деп. Быйыл 17 майда ректордун орун басары Бекжан Темировдун колу коюлган кат Билим берүү министрлигине жөнөтүлгөн. Анда Фархат Исмаиловдун улуттук университетте окубаганы, депутаттын колундагы 06001120 сериялык номерди диплом Фархат Исмаилов аттуу жаранга берилбегени айтылат. Ушул эле маалда Ош мамлекеттик университети депутат Фарходбек Алимжанов боюнча министрликке маалымат берген. Анда Алимжанов Ош шаарындагы окуу жайда окугандыгы айтылат. Бирок УКМК эмненин негизинде Фарходбек Алимжановдун жогорку билиминен шек санап жатканын түшүндүргөн жок. Ал бала башында күндүзгү бөлүмдө окуп, андан кийин которулуп сырттан окууга үй бүлөлүк шартыма байланыштуу деп бүткөндүгү анык. Жана мугалимдер ошол дипломдук проектисин аткарган агайлары дагы жана факультеттеги окуткан мугалимдер дагы тастыкташкан, келип окуган бала. Бирок УКМК эмненин негизинде Фархатбек Алимжановдун жогорку билиминен шек санап жатканын түшүндүрө элек. Депутат өзү болсо Фейсбуктагы баракчасы аркылуу билдирүү жасап, өзүнүн атына берилген 2 дипломдун сүрөтүн кошо тиркеген. Алимжанов азыркы учурда анын дипломуна байланыштуу суроо жок экенин айтты. Текшерүүлөр жүрүлдү, башка нерсе болду, мен аралашпадым. Азыркы учурда текиз эле болду, маселе жок, жакшы деп айтылды, дипломум эмнеде, эмне кылып контракттар төлөнгөн, башка нерсе айтып атам. Bunday текшериш болбосо керек, 2 жолу текшерилди да. Башкалар кылып, ошого мен унчукпай эле жүрөм да. Маселем диплом маселеси боюнча мага сөз жок, Кудай буйрса. 2 университеттин Фархат Исмаилов жана Фархатбек Алимжановдун диплому боюнча министрлик менен кат алышканына жарым жыл өттү. Бирок эмдигиче чечим кабыл алына элек. Бул суроону Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Тынчтык Шайназаровго узаттык. Бүгүнкү күндө алар боюнча билим берүү министрлиги бизге ушул күнгө чейин бере элек. Биз апрель айында жибергенбиз. Биз тактап бергиле депчи, ушул күнгө чейин бере элек. Анан 1-2 жолу напоминание дагы бергенбиз. Ошолорду күтүп атабыз, алар бизге берсе, биз чозбой сразу отурумга коюп маселени карайбыз. Эгерде мисалы действительно диплому жок деген неме аныктала турган болсо, мандат алабыз да. Бирок билим берүү жана илим министрлигинин 2 депутаттын билими боюнча түшүндүрмөсү такыр башкача болуп чыкты. Мекеме Борбордук шайлоо комиссиясына бир нече жолу жооп бергенин билдирүүдө. Өкмөттүн токтому менен бекитилген талаптарга ылайык биз келген мөөнөттү сактап убагында жооп беребиз. Демек, башкага жооп бергенсиздер, э? Жооп бергенбиз. Айттым го числолорун, кайсы убакта жооп бергенбиз. Баарына жооп берилген. Дагы жолу айтылып койсузбу даталарын жылы менен чогуу мүмкүн болсо? Октябрь айында 21-жыл, март айында 22-жыл, 22-жыл май айында жооп берилген, июнь айында жооп берилген, баардыгы жооп берилген. Башкага жиберген катыңыздарды көрсөтсөңүз болобу? Менин ал жанында жок. Официалдуу түрдө кеткен, ошол жактан алсаңдар болот. Берүүнүн башында кабарлагандай, 2 депутаттын диплом чырына чекит кое турган Борбордук шайлоо комиссиясы менен билим берүү жана илим министрлиги бири-бирине каршы маалымат берип жатышат. БШКнын башка мүчөлөрү Акбалык Жумалиева менен Абжапар Бекматов министрликтен расмий кагаз келбегенин билдирди.
Айнын образованиядан бизе жазуу түрүндө письменно жооп вообще келдик. Да оз эки деле жөн деле жоопчу. Запрос жөнөткөнбүз бирок. Министерство образованияга биз кат жөнөткөнбүз. Анын жообу бизге келе элек ушул күнгө чейин. Агай, ана мен көчө билим берүү министрлигине барып сурап келдим. Алар 2-3 жолу кат менен жооп бергенбиз деп атат. Анан алардын каты толук болбой атабы же эмне болуп атат? Жок, бизге каралып атат, тиешелүү жака запростор жөнөтүлдү деп эле эме кылды. Бизге мынакей бар же жок деп үзүл кесил жооп бере элек бизге. Билими жөнүндөгү ушул документтин диплому жарактуу, жараксыз деп эле биз берсе болду, биз ошол жетиштүү болот. А буга чейинки тиги Орозайым Нарматова анан берки Рыскелди Момбеков боюнча ошондой болгон да, туурабы? Ооба, алар боюнча биз бул диплом жараксыз, бул бизден берилген эмес деген үзүл кесил жооптор келген аларга. Момбековго деле, берди Нарматовага деле ошентип келген. Анан биз чечим кабыл алганбыз. И так далее. Образование возможно только на основании первого диплома. 2022 жылдын башында ушундай эле дипломчыры пайда болуп, БШК Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рыскелди Момбеков жана ошол кездеги депутат Орозайым Нарматова боюнча чечим кабыл алган. Анда мамлекеттик мекемелер ыкчам аракеттенгенине күбө болгонбуз. 2022 жылы 19 январда БШКга билим берүү министрлиги менен УКМКдан Нарматованын диплому боюнча маалымат келип түшөт. Бир күндөн кийин 20 январда Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү жыйынга чогулуп, анда атайын кызматтын тергөөчүсү менен министрликтин өкүлү маалымат берген. Ошол эле күнү БШК мүчөлөрү көпчүлүк добуш менен Нарматованы мандатынан ажыраткан. Ушул эле отурумда мурдагы депутат Момбеков боюнча да чечим чыгып, ал кайра шайлоого катыша албай калган. Кийин билим берүү министрлиги атайын кызматтын сунушу менен комиссия түзүп, август айында мурдагы депутаттын Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университетинен 2003 жылы алган диплому жараксыз деп табылган. Ал эми УКМК Рыскелди Момбеков бул диплом менен 2011 жылы дипломатиялык академиянын эл аралык мамилелер факультетинин сырттан окуу бөлүмүнө тапшырып, 2 жылдан кийин экинчи жогорку билимди алганын билдирген. Мекеме Момбековдун биринчи жогорку билими жок болгондуктан экинчи жогорку билимди ала алмак эмес деп кошумчалаган. Орозайым Нарматова боюнча деле ушундай өңүттөгү чечим кабыл алынып, маалымат таратылган. Рыскелди Момбеков, Орозайым Нарматова бул чечимди саясий кысым катары сыпаттап келишет. Анткени экөө тең бийликти кескин сындап жүргөн. Азыркы тапта Нарматова камакта отурат. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рыскелди Момбеков менен азыр парламентте отурган Фархат Исмайловдун окуясы аябай окшош. Экөө тең алгачкы дипломун Кыргыз Улуттук университетинен алганын көрсөтүшкөн. Кийин аталган окуу жай бизде мындай студенттер окуган эмес деген расмий жоопту беришти. Фархат Исмайлов, Рыскелди Момбеков сыяктуу Улуттук университетке таандык делген дипломдун негизинде экинчи жогорку билимин алып жатат. Бирок экөөнүн иши окшош болгону менен такыр эки башка өңүттө өнүгүүдө. Депутаттын диплому боюнча БШК менен билим берүү министрлиги бири-бирине каршы келген маалымат берсе, дипломдорду текшерип жаткан УКМКдан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Азаттыктын Исмайлов менен байланышка болгон аракетинен майнап чыкпады. Жогорку Кеңештин депутаттары боюнча маалымдамада көрсөтүлгөн телефон номериге чалганыбызда мындай жооп болду. Ким бул? Журналисттер чалып аттык эле. Мен 1-2 суроо берип алайын деп аттым эле сизге, эгер мүмкүн болсо. Мен өзү жок, азыр башка жакта. Сиз өзүңүз элесиз го? Жок, башка жакта. Фархат мырза. Алло. Азаттыктын журналисттери убактылуу парламентке кире албагандыктан Исмайловдун өзүнө жолуга алган жокпуз. Исмайлов буга чейин НТС телеканалына диплому тууралуу мындай деп жооп берген. Вопрос көтөрүлгөндөн кийин тиешелүү документтерди өзү текшерип жыйынтык чыгарат. 39 жаштагы Фархат Исмайлов Жогорку Кеңешке Ата журт Кыргызстан партиясы менен шайланып келген. Аталган партияны УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен байланыштырып келишет. Бул сөздөрдү депутат Элмурза Сатыбалдиев да тастыктаган. Бирок Ташиев расмий жооп бере элек.